Жалал Абад шаарындагы Жеңиш паркы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу жабылат. Эс алуучу жай бүгүндөн баштап толугу менен жумушун токтотту. Буга чейин бул жайды иштеткен ижарачылар 10 июнга чейин убакыт сурап, элеген аянтын бошотуп чыгып кетүү убадасын берген. Өзүңүздөр байкагандай учурда каруселдердин баардыгы бузулуп, алып чыгып кетүү аракети көрүлүүдө. Паркта кече 10 июндун түнү свет берүү токтотулду. Бүгүн эми ишкерлер өз ыктыяры менен аттракциондорду бузуп жатышат. Мында узагы 15 жылга чейин иштеп келгендер бар. Азыр эми баарын жыйнап чыгып кетүү оңойго турбай жатканын жашырышкан жок. Кайда барышты билбей ошо. Айрымдарды чыгарып кеттик, айрымдарын чыгарып кетүүгө жер жок, ошондо турат. 15 жыл иштедим, 576 квадрат метр жерди ээлеп турдум. Жакшы эле ушул күндөрдө жакшы эле иштедик, эми мындай кызытып калдык эле да. Мурда түшүнүп мындай элдер кайсыга жакшы ойношот, ушуну өздөштүрө албай жүргөнбүз. Азыр жакшы өздөштүрүп, элдердин немесин талабына ылайык иштерди жүргүзүп, ошолорду коюп, жакшы иш жүрүп калган мезгилде эми ишибиз токтоп атат. Бузуп атасыздар, Бузуп атабыз. Бирөөгөрү бузуп кеттик, калгандары турат. Ушунун баары да, ушуну коюп, аттракциондор бар. Карусель сиз экөө айланып. Канча жыл иштеттиңиз бул жерде? Бул жерде 2021ден бери да 4 жыл болду. Эми кайка барасыздар? Эми мэрия тарабынан азыр бизге жер бөлүнүп атат, Түгөнбай Байзаков паркынан. Ал жерге каруселдерге мүмкүн эмес деди эле болгон. Эми бийик эместерин шарт коюп берди мэриялар. Мэрия жактан 8 метрден бийикте болбосун дейт. Калганы ошо. Биз азыр чыгып кеттик, Түгөнбай Байзаковдон жер берип атат, эртең барып полный бөлүштүрүп беребиз деди, анан ошол жака көчөсүңөр деди. Азыр биз лодканы алып чыгып кеттик, чоң лодканы. Аяка лодка койгонго болбойт дегенне. Анан тир зеркалларды ошо жактан жер берсе ошол жака көчүрө турган болдук. Канча күн талап калат эми алардын? Аны билбейм, бир ай кетип калат го полный аттракциондор чыкканга, же жетпей калабы бир ай дагы. Майдалап. Канча жыл иштеттиңиз сиз? Мен 6 жыл, 7 жылдан бери иштейм. Эми албай деле бизге кайра жерди, парктарды оңдоп туруп, кайра жерлерди бергенибизде жакшы болмок эле бирок. Дагы деле үмүт кылып атасыздар, жер берсе кайра келсек. Кайра ушер жакшы. Көнүп калган жерде эми. Парктан жалпысынан 30дон тегерегиндеги ижарачылар чыгарылууда. Жергиликтүү бийлик аларга Түгөнбай Байзаков эс алуу жайынан жер ажыратыларын белгилеген. Ишкерлер айрым талаптарды сактоо менен ошол жайда ишмердүүлүгүн улантышмакчы. Кеше 10дон баштап свет өчүрүүгө байланыштуу биз эми буз баштадык. Туштан кийин биз вице-мэрге өткөнбүз, паркталар менен опуш чогулуп. Вице-мэр бизге өзү жардам бергенге аракет кылабыз деди. Ошо Түгөнбай Байзаковдон силердин жериңерге карап, мисалы бир 7 сотикке 8 сотик жер алган болсоңор, примерно ошону 3,5 же 2 сотикке мындай кыскартып болушунча. Эми колдон келишинче биз дагы жардам берели деп атат. Эми бул жер чын-чынына келгенде оңдоп түзөгөнгө биз каршы эмеспиз. Себеп бул мамлекетке керек болгон болсо, мамлекет кайсы убакта болсун алат. Чындыгында эртең бір күнгө узакта ойлосок, эртең бір күн биздин келечектеги балдарыбызга, кыздарыбызга чындыгында жакшы болуп атабыз негизи. Шаарыбыз өнүгүп өссүн чын-чынына келгенде. Эми бизге дагы ушу мэрибиз Денисбек Ормаков ошо жер беребиз деп ода алган. Одасына турса жакшы өз негизи чын-чынына келгенде. Түгөнбай Байзаков паркынын баштапкы планы боюнча аттракциондорду иштетүүгө уруксат берилбей, чоңдор үчүн жашыл эс алуу багы болмок. Эми мурдагы калыбынан багыты өзгөртүлөбү деген сурообузга шаар бийлиги парктагы талаптар сакталарын айтууда. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Жеңиш паркы бул биздин кичинекей бөбөктөр үчүн абдан популярдуу парк болчу. Бирок ал тилекке каршы реконструкцияга 2 айга жабылып аткандыктан, кичинекей бөбөктөрдүн дагы кызыкчылыгын унутпаш керекпиз да. Ошол себептен биз жөн эле жаап салсак, алар барып каяка ойнойт. Ошондо эске алып, биз Байзаков парктын дагы бирок азыркы учурдагы ген планын деп коебуз. Генералдык планы бузулбай, бирок ошол эле учурда кичинекей бөбөктөргө дагы тиешелүү аянттар түзүлүп калсын деп, алар дагы жай бою каникул убагында ойногусу келишет. Ошон үчүн тиешелүү жерди аныктадык. Бирок дагы бир жолу белгилеп кетем, ал биз аныкталган жер тиликке азыркы Байзаков парктын генералдык планын өзгөртүү киргизилбейт. Ал Байзаковдун ичинде, бирок азыркы учурда бош турган жерде деп койсом болот да. Бейле кетсек, Жеңиш эс алуу багы мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн негизинде ишкерлер тарабынан жаңыланат. Бул үчүн $2,5 миллион сарпталып, парк эгемендүүлүк күнүнө карата пайдаланууга берилери айтылган.
Асет Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал Абад.